Biz muhafız Kazayka bul birge işleyiz. Qancha patent to'laysiz patentga? 2100 bir ayda. Tovar обороtunuz qanchaga boradi bir ayda? Açık söyleseniz, jashiga. To'shnasin sanolaysiz. Qancha ekan? Sanolaysiz. 8 milyonga chiqadi u. Yo'q, chiqmaydi. Chiqmaydi. Soda o'ta joy, hozir 5-6 dan sumka sotib o'tamiz, ertadan kechga. 5-6 dan sumka 5-6 sotasizlar. andan qolgan foyda massa ashatlash bo'lsa yo'q. Значит, 8 milyonga chiqmasa, Arendamizni hozir mana muhim momentda arendani arangli aqtab olgan kunlaringizda bo'ladi. 8 milyonga chiqmasa, tovar обороtunuz yılda satgan misali vыручкаңыз 8 milyonga chiqmasa, sizga eштеке албай сатканга пайдалуубу? Patentке төлөбөй 1100, 2100 ай сайын патент албай сатканга макулсузбу? Makul пайдалуу. Бирок кассовый аппаратта биз актай албайбыз. Жок, кассовый аппарат эмес. Смартфонуңузга эле приложение кыласыз. Барбы смартфонуңуз? Приложение киргизесиз. Ушуган кимден товар сатып алып атасыз, оптом мисалы көрсөтөсүз. Анан кайра ушу жерден электронный эле чек басып коюп турасыз. Бул налоговыйга кетип турат да. Силерге мунун эч оорчулугу жок. Коркунучу да жок. 8 миллионго жеткен болсо уже автоматически түрдө канча актыгыз? Мен азыр сурап көрөмүн. Көбүнүкү эгер 8 миллиондон ашып кете турган болсо, биз порогду 15 миллионго чейин көтөрүп берели деп атабыз. Анан 15 миллиондон аша турган болсо, 30 миллионго чейин 1% төлөйсүз. Жакшы болот. 1%, 5 эмес, 10 эмес. 30 миллиондон ашса, налоговый кодекс менен төлөйсүздөр да. Түшүндүрүү жумуш алып барса эле элдин баарын түшүнчүдөй. Бизде 80% сотрунга жоюш. В основном 8 миллионго жетпейт. Особенно 80%. Вот тем более мына. Жетпейт 80% bizde. силер налог төлөбөй иштейт экенсиңер да, ошондо патент албай иштейсиңер. Биз тек гана жана оптом поставка кылгандардан ошондо налогун төлөп турсалар, ошондо силер төлөөчү налогду алардыкы жабат да. Алардыкы жабат.